Мынакей дал ушул видеоклипти бүгүнкү күндөн баштап УТРК музыка телеканалынан байма-бай көрүп турсаңыздар болот. Ал эми ушул эмгекти жаратып сиздердин алдыңыздарга тартуулап келип отурган бүгүн бизде студиябыздын коногу ырчы эстрадабыздын жылдызы. Негизи Айганыч билесиңби, убагында бир убакта фонограммага тыюу салынбады эле, ошондо көп ырчылар, көбүнесе ырчылар аябай сүйүнгөн. Дал ошол сүйүнгөн ырчылардын баш сабында турган бүгүн бизде конокто Ильяс Андаш. Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Кутмандуу кечиңиздер менен, ардактуу көрүүчүлөр, көрөрмандар, баардыгыңыздарды көрүп атканыма кубанычтамын. Кубанычтамын келгениме. Келгениңизге кубанычтабыз. Биз да кубанычтабыз сизди көргөнүбүзгө. Дал ушул керемет бир сүйүү чыгармасын тартуулап мынакей биздин коногубуздун студиябыздын коногу болуп отурасыз. Дал ушул клип жөнүндө бир аз кеп салабыз. Андан башка дагы алдыда чыгармачылык жашоодо да кандай эмгектерди күтөбүз, ошол жөнүндө сөзсүз түрдө сизге жакшы суроолорду бергенге аракет кылабыз. Айтор, сонун бир маек курабыз Ильяс байке. Маанай жакшы элеби? Сөзсүз түрдө эң жогорку деңгээлде өзгөчө сенин жаңы эмгегиң элге тартууланып жатса, ички толкундалуу күчөйө берет экен. Албетте. Мен дагы клиптен көрүп, биздин Нурланбы чын эле деп. Ошол тагдырдын буйругу экени ушунда экен. Эки адам тектөө көрүшпөйт, эки адам көрүшөт деген анысы кандай? Мына сиздердин экөөңүздөр да азыр сиздин алып баруучуңуз, жандоочуңуз болуп калды. Анан бирок клипке тартылып аткан убакта анда бул жакта иштейликчи. Ооба, ошол күндөн тарта, эртеси тарта ушул жерде эмгектенип баштаган. Бирок мен баягы клиптин башынан аягына чейин ошол жерде жүргөм, Айганычынан. Бизде баягы студиялык командада бир 7 адам эмгектенгенбиз. Бирок ошол 7 адамдын ортосундагы ошол съемка болуп аткан учурда бир сонун атмосферада бардыгыбыз тең жүргөнбүз. Ошондуктан бардык мындай профессионалдар иштеген, ошол жерде клипмейкер, режиссер, актерлордун бардыгы тең болгондуктан мындай бат айкалышканбыз. Сиз обедке катышпай калдыңыз да, ошол начар болду. Сиз каякта жүрдүңүз анда? Мен ушул кызмат кылып аткан адамдарга, ошол жакта эмгек кылып аткан адамдарга суусун алып келип, тамагын алып келип аткандан тилекке каршы шашылыш түрдө такси чакырылып кетти. Бирок ооз тийип калдым болуш керек. Бирок жакшы жерине ушул обедке катышпай калдыңыз. Тамактанууга. Ооба, эң сонун мен суроо даярдап жатып, суроону кандай тартылды клип деп берейинби, кимисине берейин, Ильяс Андашка берсемби же Нурлан байкеге деп? Авторго бересизби? Автор сүйлөсүн анда. Мен ырчы катары көп эсен ушул клиптин видео рядтары тартылып атканда аралашпайм. Нурлан билмектей эле, биз булар эмгек кылып атканда мен көлөкөгө тигин алып кел, шнурду алып кел, костюмду алып келип бер, машинени тияка ал, бияка ал, жанагы жол тосуп атканда дагы өтүп кеткен машинеде дагы мен болчумун. Дей койчу, мен ушул ырдаганга чейин өзүм кызматта жүрдүм. Анан мен ырчы катары өзүм ушу режиссер жагына көп аралашпайм. Себеп дегенде мен заказчик болгонду эле каалайм. Анан ушул режиссер Эркин Эгембердиев болгондуктан калган баардык жагын ошо режиссер жагын өзү чечкен. Сценарийди да өзү жазган, өзү клипте тартылып атканда дагы ошол мындай тартасың, мындай басасың дегенде мен ырдап аткан учурлардан мен жөн гана катышуучумун. Анан ушул эмгек жааматка жардам берип жүрдүм да, тияка басып, суусун алып келип дегендей. Негизи эле сиз өзүңүздүн ырларыңызга клип тартып атканда ушундай мен көргөндөй эле жеңил өтөбү башка клиптериңизде деле? Ооба, мен көп ушул режиссердин мээсин чагырып эстедим болуш керек, мындай аралашпайм. Анан көп эле айтат да, мындай жолуң жеңил, элдердики 1-2 күн тартылса, сеники 1 күндө тартылып кетет. Бардыгы сонун болот, төп болуп чогулуп калат дейт. Балким жолум жеңилдектир. Анда сөз башынан болсунчу, бул чыгарма качан жаралып калган? Качан сиздин колуңузда болуп анан элге тартууладыңыз? Менде чыгармалар негизи 1-2 жыл эрте эле жаралат. Анан ушул мага жакмайынча, туу чокусуна жетмейинче иштей беребиз да. Азыркы учурда бүгүн жаңы эле бир ырды бүттүк, ушул ырды 5 жылдан бери жазып атканбыз да. Бүгүн бүттүк десек болот да. Анан ансагандай Сагынам чыгармасын биз былтыр баштаганбыз, анан быйыл бүтүрдүк да. Анан баягы сөздөрү төп келмейинче, обону төп келмейинче, аранжировкасы төп келмейинче менде мындай капчыкта жата берет да. Азыр көп ырларым бар. Анан бирин серин анан бүтө баштайт. Анан ушул Сагынам чыгармасы ушул обону келгенден кийин анан обону Руслан Исаковго атандык. Анан сөзүн ушул Акбар Кубанычбековго тууралап айтып берип, момундай болсо деп айтып берет. Анан ыр төп келгенден соң анан мына чыгарып, анан клип жаратууга аттанганбыз да. Негизи эле ошол сөздөрүнө маани бересизби же обонуна көбүрөөк маани бересизби? Анан ырларды тандоодо сиздин табитиңиз? Мен ошол акын болбогондуктан мен көбүнчө обонго маани берем да. Анан өзүңүздөр неметкенде мындай моурду ырда деп бирөө берип коет го ырчыгачы. Мен антип ырдай албайм. Мага жагыш керек да. Мен өзүмдүн жүрөгүмө жакмайынча мындай өзүмө төп келдире албайм да. Ансагандай ушул өзүмдүн чыгармаларым өзүмө жакмайынча ырдабайм да. Ансагандай жаккан үчүн ырдап анан ушул
клиптер жаралып чыгат. Ооба, негизи баягы сиздин бул чыгармачылыкта визитный карточкаңыз болуп калган, дүйнөдө сени сүйгөн бир адам бар деген чыгармаңыз баягы элдин катмарына мындай кенен сиңди эле го. Анан ошол сыяктуу салмактуу чыгарманы качан күтсөк болот сизден? Эми хит болорун эл аныктайт экен, анан биз аны чечпейт экенбиз. Биз жөн гана эмгектене беришибиз керек экен. Арты менен талыкпай ыр жаза берсек, балким бирөөсү жаап, ушул эли өзү кабыл алат экен. Анан азыркы эстеп кетип атпайм, дүйнөдө сени сүйгөн бир адам бар. Бул клипти ушу сагынам клибин эртең менен таң атпай баштап түнгө чейин тартып бүтсөк, ушу дүйнөдө сени сүйгөн бир адам бар 2 жума ушундай болгон да. Эртеден кечке чейин 2 жума тартылган, 14 күндө ушу тартып бүткөнбүз да. Анан анысыкандай оор клиптердин катарын толуктайт да. Бирок ырдап атканда мен аны хит болуп кетет деп ойлогон эмессиз. Эч ойлогон эмесмин, бирок 1 жуманын ичинде эл оозун алып, баягы эч кимге таанылбаган Ильяс Андаш, тойго 1 жумада же 1 айда 1 чыккан Ильяс Андаш күнүнө 5-6 той ачып калган. 5-6 той ошол чыгарма. Ошол чоң чыгармалардын бири. Андан тышкары Ак Чарда, Ачуу Айранда чоң резонанс жаратты болду болуш керек. Себептен өзгөчө чыгарма. Анан андай ырдагы Кудай буйрса болот. Бирок азыркы учурда жан дүйнөм ушул творческий ырларды көп талап кылып атат да, мындай. Сүйүү жагында ушул эмгектенип, ушул эмне жакса ошону ырдап атат да. Кудай буйрса анын арасында бир хит чыгып калат деп мен дагы үмүттөмүн. Көбүрөөк сизге кайсыл баягы багытта ырдаган өзүңүздүн жан дүйнөсү жакындай, ушундай жай баягы жан дүйнөнү эриткен чыгармалар? Жай чыгармаларга жакынмын. Ырларбы? Аябай жай чыгармаларга жакынмын, мындай муунду ырларга, сөзү мындай оор ырларга мындай жакынмын да. Анан көп эсен биздин угармандар андай ырларды укпай коет да. Арасында ушундай тамашалуу, Ачуу Айран, Водовоз деген чыгармалар болсо мындай бат кабыл алат да. Бирок бул дагы эмгек. Той деп жүрүп эле творчествону унутуп калбаш керек. Творчество менен кете берсек, себеп дегенде биз ырчылар эмнемиз менен айырмаланабыз. Өзүбүздүн репертуарыбыз менен, творчествобуз менен ошого жараша тандалып алабыз да. Ошондуктан мен өзүмдүн багытыман чыгып кетсем, анда мен угармандарымды да жоготуп коюшум мүмкүн да. Негизи эле клиптин идеясы өзүнчө бир олтуруп алып, кандай тартсак экен, кандай чагылдырсак бул ырды деп ойлондуңуздарбы? Кандай болду ошол? Эркин Эгембердиев досум өзү жазат сценарийни, ал мага ыргытат. Кандай окуп көрсөң деп, анан көбүсүн жагат сценарийге. Мен көп аралашпайм ал жагына. Мен Эркин өзү дагы менин клиптеримди тартып баштаганда өзүң ойночу. Могу жерде өзүң ойночу дегенде мен айтам да, Эркин мен ойнотпой эле койчу. Мен ырдайынчы, мен ырчы эле болоюнчу десем, кандай эмес, элдер өзүн тарт, мени тарт деп берет, сен тартылбайм депчи. Анан мен ырчымын да, мен ырдайынчы. Анан сен өзүң режиссер катары билесиң да, ким кандай ойнойт, ким кандай жарашат. Өзү билет да, мен көп нерсени ушул нерселерине аралашпайм да. Анан ошо ыр менен клипти монтип байланыштыргысы келет го. Негизи эле ал жакта байланыштыра турган эмнени көрө алсак болот? Бул чыныгы махабат көрүндү десем болот, себеп дегенде азыркы учурда мен көп болуп калат да, мындай жашоодо улуу кичүү, ортодо каражаттар ойноп, чыныгы махабат четке жылып кетиши мүмкүн да. Анан бул клипте биз көргөзгөнүбүз чыныгы махабат акырында жеңет депчи. Анан кыздар дагы махабатты тандайт дегенди көргөзгөнбүз. Баардык эле кыз акчаны, кымбат машиналуу бир инсанды тандабайт деген бир мааниде. Махабатты тандайт. Себеп дегенде сезимдер бар да. Ооба. Анан жигит жарашса, төп келсе, сөзсүз түрдө кызды башка адамдын жан дүйнөсүнөн суруу алса болот. Канчалык ал бай болбосун, канчалык кымбат машиналуу болбосун, негизги ролду махабат ойноп коет дегенде, э? Ал эми биздин Нурлан байкебиздин ойногону кандай, табитиңизден чыктыбы? Мен Нурлан ойногонун негизи ал жактан көргөн эмесмин. Себеп дегенде мен баягы көлөкөлөп жатканда булар күн ысыкта какалап жүрүштү да. Анан тартылып бүткөндөн кийин ушул мага биринчи рабочий вариантын ыргытканда, анан чыныгы профессионал, баягы Эркин айтмакчы, окуган, билими бар дегендейчи. Анан малды ким сойсо да касапчы сойсун дейт го. Анан мен ошон үчүн айтып атпайм, көп аралашкым келбейт. Мен актер эмесмин, мен ырчымын, мен ырдайм. Ырдаган жагынан уялбайм, тартынбайм. Анан ар бирөө өзүнүн ишин кылса, менимче жакшы маянап чыгат да. Анан актерлор аткарды, режиссер өзү иштеди, оператор өзү иштеди. Бизде көп эсен кандай операторлор режиссер болуп кетет го. Ошон үчүн мындай ар бирөө өзүнүн ишин кылса жакшы болот деп ойлойм. Ар бирөөнө жумуш болот, эмгек болот.
ооба сөзсүз түрдө баягы ошол жерден эле Ильяс байке айтып калган мен тиги жерде улам бир нерсе керек болсо Эркин чалып койсуңдар депчи ал Эркин болсо Эркин агай болсо мен агайым болот ошол дагы Эркин Эгембердиевдин колунан билим алгам анан ошол уядан учкам азыр болсо дал ушул биз кеп кылып отурган клипке баардыгыбыз тең назар салалык Ильяс Андашев даярдап келген керемет чыгарма Сагынам чыгармасынын баардыгыбыз жаңы видео клибине көңүлүбүздү буралык. Сиздер да жөн көрбөй баамдап көрүңүздөр, урматтуу телекөрүүчүм. Дал ушундай мыкты сүйүү сезимдерин сүрөттөгөн биздин экранда Ильяс Андаш болду. Дал ушул өзү айтып өткөндөй, жана байлык, бийлик, мансаптын бардыгы тең бир махабат үчүн убактылуу эле нерсе болсо, акыры баары бир сүйүү, чыныгы сүйүү жеңет деген ойду каткан видеоклипке бардыгыбыз тең күбө боло алдык. Ооба, бүгүндөн баштап дал ушул клипти Музыка телеканалынан 1 саатта бир көрсөңүздөр болот, урматтуу телекөрүүчүм. Ооба. Анда сырткары бул чыгарманы дагы Миң Кыял FM радиосунан уксаңыздар болот, анан башка YouTube тиркемелеринде да сөз тапсаңыздар болот. Бул жерде отуруп көргөн кандай экен клибин? Мен негизи бул клипти мага бир жума мурун жөнөткөндөн бери эле күнүнө бир жолу, 5-6 жолдон көрүп атам. Негизи эфирде ар дайым эле болуп келем, сиздер менен байма-бай иштешип, ошондуктан мага биринчи жолу бул мындай толкундамды деле алып келбейли, себеп дегенде көнүп калгандык болуш керек. Анан
бирок эмгегим көрүп баштагандан азыр элдер көрүп атат, канча деген миңдеген адамдар көрүп аткандан мен аябай кубанычтамын. Ооба. Болгондо да түз эфирде. Түз эфирде. Мен менен сүйлөшүп, баарлашып дегендей. Сөз түрдө дал ушул УТРК музыка телеканалы аркылуу дагы бул чыгарма өзүнүн баягы күйөрмандарын табат деген толук ишеничтебиз. Анан эфирден сырткары отуруп да Ильяс байке сүйлөшүп калганда да ушул клипте ойногон актриса жөнүндө дагы кеп кылып калдык. Ошол жөнүндө бир аз маалымат. Ооба, биздин клипте героиня профессионалдуу актер эмес, көбүнчө ушу блогер болуп, Инстаграмда, ТикТокто көп нерсе тартат экен. Жаш кыз, анан анысыкандай мен бул кызды мындай кандай ойнойт болду экен деп кызыккам да, анан баягы биринчи тартылып баштаганда эле ойноп атканын көрүп, молодец, азаматсың. Мен өзүм шок болгом да, мындай кайдан тапкансыңар бул кызды деп. Чынында бир эле тартып баштадык дегенден баштап эле ойноп берген да. Чыныгы таланттуу кыз экен, Азамат азыр дагы мындай эфирди көрүп атса керек. Кубанычтабыз. Азаматсыз. Рахмат. Эми дагы мындан кийинки чыгармаларыңыз кайсы? Дагы жай чыгарма болуп калды, Сүй арманы деген. Кудай буйрса мына бүгүн эле аудиосу бүттү. Аны дагы бүгүн күн кечкиден бери 30 жолу угуп коюп жүрөм. Анан дароо эле мына азыр клипке буйрутма берип атам. Кудай буйрса ага дагы клип тарткантам да. Кыскасы аракет кылам, ушул жаңы жылга чейин 3 клип тарткан. 3 клип тарткан. Эң сонун. Мындай эмгектениш керек болуп калды да, чын эле эмгектенип. Быйылкы жылды толтуруп, эмгектенип жакшы кызмат көрсөтөт. Ато ушул жаз айында бир клип чыгарыптым, андан бери чыгара элек экенмин. Ыр жазып атыптырмын, ырлар чыгып атыптыр, бирок телекаршылыкка видео клип чыкпай атыптыр. Бирок менден эмес, ал азыр көп эсен ошо видеографтар, режиссерлор бошобой калат. Эркинде эле 1-2 ай күтүп калдым, ал дагы киного тартылып, ошондуктан бул жакта көп нерсе, ситуациялар бар да. Бардык команда бошош керек. Бардык команда бошош керек. Жалгыз эле Ильяс Андаш бошош керек эмес. Бул жанрлардан башка дагы эмес үчүн азыр баягы СНГ тармагында дагы кыргыз ырчылары чыгып атпайбы, музыкалык чыгарма жазып. Ошондой бир оюңуз барбы, мындай масштабдуу бир нерсе жаратайын деген? Эми колдон келсе жакшы эле болмок, бирок азыркы учурда мен баягы жаштардын кандай музыка угаарын эми угуп атам азыркы учурдачы, бирок менин ичимде алыр музыка жашабай атпайбы. Ошол болуп атат да, кандай чыгарманы угат, мындай башкача чыгармалар болуп атат да, эми бирок угуп атам. Анан анысыкандай менде дагы башка тилдеги дагы чыгармалар бар, анан балким арасынан бирөөсү жагып кететтир, угуп калаттыр, ким билет. Жакшы. Жакшы. Ыраазычылык билдиребиз. Анда бүгүнкү биздин студиябыздын коногу Ильяс Андаш мырза болду. Терең ыраазычылык билдиребиз. Дагы да болсо ошондой мыкты эмгектер менен, өзү айткандай чыгармачыл эмгектер менен биз УТРК музыка телеканалы тосуп алганга ар дайым даярбыз. Ал эми азыр болсо сиздердин алдыңыздардагы экрандарда Нурай Макылбекова ордасынын Кыргызстаны. Келиңиздер.